Ошто маршруттук жол кири 20 сомго чейин көтөрүлдү. БШК жаңы эреже менен өтө турган шайлоонун бюллетенин көрсөттү. Гусейин Гасанов кыргызстандык таксистке унаа белек кылды. Саламатсыздарбы, эфирде айтмакчы программасы, студияда кызматта Айпере Шенкулова. Ош шаардык кеңешинин 25 ноябрдагы кезексиз сессиясында жол кирени көтөрүү боюнча токтом кабыл алынды. Ага ылайык маршруттук кичи автобустар кечки саат 7-ге чейин 15, андан кийин 20 сомдон жол кире ала турган болду. Сколько? Ал эми окуучулар болсо жол киреге 5 сомдон төлөшөт. Муниципалдык транспорттун троллейбуска жана автобуска жол акысы мурдагыдай 10 сом бойдон калды. Токтом 1 декабрдан тарта күчүнө кирет. Буга чейин маршруттук таксилер 10 сомдон каттап жаткан. Алардын тарифи акыркы жолу 2013 жылы 8 сомдон 10 сомго көтөрүлгөн болчу. Учурда шаар ичинде жүргүнчүлөрдү ташыган 26 троллейбус, 18 автобус жана 650 маршруттук кичи автобус каттамга чыгат. Бишкекте 1 ноябрдан тарта жол кире кымбаттаса, 15 ноябрдан тарта Жалал Абад шаарында дагы жол акы көтөрүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы жаңы эреже менен өтө турган парламенттик шайлоонун бюллетенинин үлгүсүн көрсөттү. Бул ирет шайлоо аралаш система менен өтүп жатат. Пропорционалдык тутум боюнча бюллетендин үстү жагына 21 партиянын аталышы, астына 54 нумерация коюлат. Жаңы эрежеге ылайык шайлоочу алгач партияны, андан соң конкреттүү бир талапкерди тизмедеги катар номерин тандашы керек. Ал эми бир мандаттуу округтан көрсөтүлгөн талапкерлерге добуш берүү мурдагыдан айырмаланбайт. Талапкердин аты жөнү жазылган нумерациянын тушуна белги коюу жетиштүү. Бир гана кишиге добуш бериш керек. Тур. Жалпылап айтканда, кыргызстандыктар 3 тандоо жасап, кайсы талапкерди шайлаганын көрүп билүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо ушул жекшемби күнү 28 ноябрда өтөт. Партиялык тизме менен 54, бир мандаттуу округтан келгендерге 36 мандат берилет. Россиялык блогерлер Гусейин Гасанов менен Арутюн Назарян Москвада такси айдап иштеген кыргызстандыкка автоунаа белек кылышты. Аталган видеону Гасанов жакшылыкка айтат деген аталыш менен Instagram баракчасына жүктөгөн. Кадрдан эки блогер социалдык эксперимент жүргүзүп, акчасы жок калган адамдын образын жаратканын көрүүгө болот. Таксист, который меня подвезет бесплатно, получит новую машину. Поехали. Только у нас кошелька с собой нет. Без денег сможет везти? Ладно, давай, все, спасибо. Не отвезешь, да? Не отвезет. Эгер ким аларды акысыз жеткирүүгө макул болсо, ошого жаңы автоунаа алып берүүнү убадалашкан. Кадрда көрсөтүлгөндөй, бекер жеткирүү өтүнүчүн бир нече таксист четке каккан. Акыры кыргызстандык таксист Эген Абсаматов ага макул болуп айткан дарегине жеткирген. Ой, силер накта чыныгы кыргыздын жигиттерисиңер. Жолдо сүйлөшүп баратып, ал Москвада көптөн бери иштеп жүргөнүн, айдаган машинасынын ижара акысы күнүнө 1600 рубль төлөөрүн айткан. Бир уул, бир кызы бар экенин, тилекке каршы кызынын бир кулагы укпагандыктан операция жасатууга муктаж экенин билдирген. Жүргүнчүлөр анын кыялдары тууралуу да сурашканда, кээде сурангандар болсо акысыз жеткирип коем. Бүгүн аларга жакшылык кылсам, кийин ал нерсе кайта турганына ишенем. Да? Серьезно? Эң биринчи кыялым карыздардан кутулуп, өзүм үчүн бир аз иштеп алып мекениме кетүү. Ал жакта апам жалгыз деп жооп берген. Андан соң блогерлер Абсаматовдун жакшылыгына ыраазычылык билдирип, жаңы баасы 1,5 миллион рубль турган Kia Rio үлгүсүндөгү машина алып беришти. И как ты думаешь, зачем мы сюда приехали? Не знаю, ребят. Гомер, мы тебе покупаем машину, точно такую же, на которой ты ездишь. Да, бери паспорт, пойдем, будем оформляться. Серьезно, ребят? 100%. Вот, оформляйте на него. Это ребенок? Таксист буга алгач ишенбей, анан кубанганынан жашып кеткенин көрүүгө болот. Кыргыздарда жакшылык жерде калбайт деп бекеринен айтылбаса керек. Ушуну менен программаны жыйынтыктайм. Саламатта калыңыздар.